Кайрадан түз эфирде Адил сөз программасы Адил сөз коомдук социалдык көйгөйлөрдү ачык талкуулайт. Берүүнү мен Назгүл Ахунова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө Ош шаарынын четинде жашаган өлүү тектүүлөр жана алардын шаар көчөлөрүндө кайырчылык кылышына кирип жаткан чектөө тууралуу сөз кылабыз. Маалым болгондой, шаар бийлиги ушул айдан баштап кайырчылардын санын азайтуу аракетин көрө баштады. Бирок алардын мындан аркы тагдыры кандай болот? Бүгүнкү эфирде мына ушул сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Бизде конокто Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Максатбек Орозалиев. Ошондой эле Нариман айыл өкмөтүнүн жаңы кыштак айылынын башчысы Умидилла Нармырзаев. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроону мэриянын өкүлү Максатбек Орозалиев сизге берсем, кайырчыларды азайтуу зарылчылыгы эмнеден улам келип чыкты? Саламатсыздарбы? Биринчиден өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шаарыбыз күндөн күнгө өсүп, социалдык экономикалык абалы жакшырып, ошону менен бирге быйылкы чоң бир өзгөчө маараке бул Ош бүтүн түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп жарыяланып, анын алкагында бүткүл түрк дүйнөсүнөн коноктор, расмий коноктор, чет өлкөлүк туристтер келип өсүп мындай жатат. Ал эми ошол эле убакта акыркы мезгилдерде шаарыбыздын тургундары жана ушул ички иштер башкармалыгы, башка биз мамлекеттик мекемелер шаарда кайрымчылык, тилемчиликтин сандардын өскөнлүгү боюнча билдиришкен Ош шаарынын мэриясына. Ошол көйгөйдү чечүү максатында шаардык мэриянын атайын буйругу менен ушул жумушчу топтор түзүлүп, жеринде барып түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан бүгүнкү күндө иш планы бекитилип, ошол боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Негизги максат ушул кайрчы тилемчи жарандардын боюнча баардыгын изилдеп чыгып, анализдеп, бул жарандардын кайсынысы шаардын тургундары, кайсыл жактан жакынкы келген райондордон бизге келген маалыматтар боюнча коңшу мамлекеттерден келген дагы жарандар бар экен, аларды дагы өз мекенине кайтаруу боюнча тиешелүү мекеме ишканалар менен иш алып баруу. Ошондой эле социалдык абалынын айынан ушул кайырчылык, тилемчилик кылууга мажбур болгон үй бүлөлөр менен ошол балалуу үй бүлөлөр жүрөт, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар жүрөт, алар менен социалдык мекемелер аркылуу иш алып баруу, жумушка орноштуруу, социалдык жардам көрсөтүү, эгерде жумуш жарандар болсо кайрадан окутуу аркылуу тартуу. Ал эми туруктуу ушул кайрчылык, тилемчиликти кесип кылып алган сыяктуу жарандар менен мындай профилактикалык иштерди алып баруу. Алардын үй бүлөсүн, жаш кыздын балдарын спорттук жана башка маданий жаштар үчүн иш-чараларга тартуу, окууларга, акысыз окуулар бар, билим алууга жеткиликтүүлүгүн ушундай көмөк көрсөтүү, ушул сыяктуу иш-чаралар бекитилген. Умидилла мырза, кийинки суроо сизге. Баарыбызга эле маалым, өлүү тектүүлөрдүн басымдуу бөлүгү бүгүнкү күндө Ош шаарынын четинде ошол жаңы кыштак сиздердин айылыңыздарда жашашат да. Анан алардын көпчүлүгү кайырчылык менен алектенишет. Эми алар ошол мэрия тарабынан кирип жаткан чектөөгө кандай карап атышат, каршы эмеспи? Салам алейкум. Ол суроолор туура болду. Биз ошо айылда бүгүн суроолор жүргүзүлдү, барып ошо начар үй бүлөлөр менен сүйлөшүлдү, башка кылды. Ошо мэрия тарабынан, анан айыл өкмөт район тарабынан барып сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Элдер толугу менен 100% макул. Эми биздин жарандар ошо 5-10 түтүн ошондой начар абалда жашашат эле. Эми аларга жумуш орундары менен жумуш берип, аларды жумуш менен камсыз кылып, аларга жумуш таба берүү азыр жүргүзүп атат иштер. Кезектеги суроо сизге. Кандай иш менен камсыздоо аракеттери көрүлүп атат? Жайкы мезгилде өзү негизинен жумуш орундары бир аз көбүрөөк болот, анткени сезондук иштер жүрөт. Биздин ошол муниципалдык мекемелер бар. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу муниципалдык ишканасы, тазалык ишкана муниципалдык мекемеси,
ошондой эле мына жаңыдан жумуш орундары түзүлгөн жаңы мекеме ишканалар ачылып атат. Эми булардын баарына эле ушу категориясы туура келүү деген жагынан дагы иш жүргүзүлөт. Анткени бардык бош орундардын квотасы деп коебуз. Бул биздин шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында базасында турат. Ушул мекеменин жардамы менен ишке ашырылат. Сизге негизи кандай иштерди кыла алышат, анан кандай иштерди кылганга макулдук беришти? Биздин билишибиз боюнча ош тазалык ишканасына бүгүнкү шаар бийлигинин сүйлөшүүлөрүнүн негизинде каттоого алынгандар да болуптур да? ооба, туура, мурда дагы иштейт эле биздин элдер жарандар ошо ош тазалыкта, Зеленстройдо, водоканалда, башка иш орундар менен иштеп келишет эле. Дагы биз ошо дыйкан чарба боюнча, кара жумуштар боюнча, ошо талаа жумуштар боюнча иш жүргүзүп атабыз. Эми дагы мындан бул жагга дагы киришип, ошолорго жумуштуу орундарды түзүп, шарттарды түзүп беришке даярбыз да. Сиз окутуу деп калдыңыз, ошондо кайсыл курстарга, кандай кесиптер боюнча, анан жеке ишканалар менен келишимдер түзүлөт деп атпайбы? Кандай жеке ишканалар менен келишим түзүп жумушка жайгаштырасыздар? Бунун планы иштелип чыктыбы же бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө нааразычылыктардан улам гана ошол пикирге келдиңиздерби? Туура суроо болду. Биринчиден ушул иш планы иштелип чыкты. Бул бир тараптан эле буларды кээ бир шаарлар окшоп шаардын аймагынан сүрүп чыгарып коюу эле максат болгон жок. Ишти комплекстүү алып жүргүзүү боюнча тапшырма берилген. Бул жагы каралган. Негизинен бүгүнкү күндө биздин шаардык башкармалыктарынан регулярно туруктуу негизде ушундай окутуулар жүргүзүлөт. Иши жок жарандар кайрылат. Аларга орноштурууга көмөктөшүү жүргүзүлөт. Негизинен алып барып туруп орнотуу бир гана ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын квотанын негизинде жүргүзүлөт да. Калган жарандарга сунушталат бош орундар. Ал эми квалификациясы туура келбей, өзүнүн бир кесиби жок болсо же ошолорду, маселен, жанагы сварщик деп коебуз, же болбосо кээ бирлер бухгалтерияга жана компьютердеги бир аз немелери бар, билимдери бар. Ошондой тараптарынан тигүүчүлүк, жана парикмахер, башка кызматтарын көрсөтүү боюнча окутуулар бар жүргүзүлөт. Ошол кесиптик лицейлерге ошолорго жөнөтүлүп окутуулар жүргүзүлөт. Бул эми боюнча буга чейин шаардын тургундарына жүргүзүлүп келген. Эми мындан арыда ушул биздин чектеш райондордо, чектеш шаардын чет жакасында жайгашкан, ошо жыш жайгашкан жерлерге дагы менде ушундай багытта ушул маселени, булардын социалдык маселесин чечүүгө көмөк көрсөтүү боюнча азыр ушул иш-чаралар сунушталып каралган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип өтсөк, биз бүгүн Адил сөз программасында Ош шаарынын четинде жашаган лөлүү тектүүлөр жана алардын шаар көчөлөрүндө кайырчылык кылышына кирип жаткан чектөө тууралуу сөз кылып атабыз. Эгерде кандайдыр бир суроо жарала турган болсо, төмөнкү WhatsApp номерларга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Азыр бизге ушул WhatsApp номерге келип түшкөн суроолорубуз бар. Бул суроо сизге экен. Тажикстандан, Өзбекстандан келгендери да бар да бүгүнкү күндө. Аларды кантип аныктайсыздар, кандай чара көрүлөт деп суроо келиптир да. Рахмат. Буга чейин жана жогоруда мен да айтып өттүм, бизге жеткен маалыматтар боюнча да ушундай маалыматтар бар. Чет биздин коңшу мамлекеттерден келген жарандар деген. Буларды аныктоо шаардык ички иштер башкармалыгы, ушул биздин муниципалдык аймактык башкармалыктар, ушул бул жерде комплекс бардык мекеме ишканалар өкүлдөрү, мобилдик топтору иштейт. Булар ушул шаарыбыздын борбордук көчөлөрүндө негизинен тротуарлар, көчөгө машиналар жүрүүчү жолдорго да чыгып барып ушул жерден жол эрежелерин бузуу менен, мындай жол кыймылынын коопсуздугуна мындай кооптуу жагдайлар түзүү менен ушундай кайрчылыкка барып атышпайбы? Булардын бардыгын ушул шаардык ички иштер башкармалыгы аркылуу өздүгүн аныкталып, эгерде башка жактан жарандар болсо, олор өз мекенине кайтаруу жолуна дагы, ал эми мыйзам талаптарын карап чыгып, дыкат барда эгерде бир мыйзам бузуу болгон болсо,
аларга административдикпи кайсыл бир таризде чара көрүү жагы да каралат. Кийинки суроо сизге келиптир. Күндө акча тапкандар айлыкка көнө алышабы дейт. Мисалы кайрчылыктан канча табышы мүмкүн, анан айлык да эми айына бир жолу алат да, ошого көнө алышабы? Мисалы бүгүн мэриядан сунуш берилгенде ал маселе дагы көтөрүлбөдү? Ооба, рахмат. Туура сунуш болду. Баягы биз ошол жерде неме жүргүзгөнүбүздө элдерде көпчүлүктөрү биз ошо айлык болсо бизге деле жакшы эле, биз андай иш орундары болсо биз иштейт элек деген суроолор болду да элдердин ичинде. Биз дагы мындай көрүнүштү биз өзүбүзгө эми жакпайт. Биз ошо иш орундарды берсе дагы биз иштеп ошо айлыкка көнөбүз деген эжелердин, аталердин, ошо бир акелердин сүнүштөрү келип түштү да бизге ошол жерде сураганыбызда. Сөзүңүзгө аралжы, бүгүнкү күндө Жаңкыштак айылында жалпы канчалык өлүү тектүү жарандар бар, анын канчоосу кайрылчылык менен алектенет, калгандары кайсыл иштерде иштейт? Эми көпчүлүктөрү ошо немеде иштейт, шаарда иштешет. Таможникте иштей тургандары бар, органда иштей тургандары бар, өзүбүздүн ФАПта жетекчилери менен иштей тургандары бар, өзүбүздүн мугалимдер бар, врачтарыбыз бар, хирург врачтарыбыз бар. Анан жеке менчик неме болгон ишканалар бар. Ошо мисалы үчүн ошо кирпичный заводдо иштей тургандар саны ошо 300дөн артык эркектер иштейт. Анан стройкада иштешет. Көпчүлүктөрү мына Россияга барып иштеп атышат. Основной аялдар жумушсуз калып кетет да үйдөчү. Азыр ошолорго биз неме жүргүзүп, ошо талаа жумуштарды, огородду бир пландашып неме кылып атабыз да, элдер менен ошол жерде иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө Ош мэриясы канча кайрчыны иш менен камсыздай алат? Сиздер анын дагы эсебин эске алдыңыздарбы? Негизинен бул жарандарды бардыгын эле ушул иш менен камсыз кылып коюу дагы бир чоң маселе. Биз ушул тиешелүү мекеме ишканалар менен иш алып барабыз. Эми бул жарандардын ушул мэрия бардыгын эле көйгөйүн маселесин өзүнө алып алды деген маселе эмес. Биз ушул Кара Соо райондук администрация менен тиешелүү айыл өкмөт менен ушул айыл башчылары менен биргеликте иш алып барабыз. Биз шаардын аймагында убактылуу жашап жаткан жарандарга да жана жогоруда айтылып өткөндөй социалдык башка маселелер, укуктук маселелерине, алардын балдары бар үй бүлөлөргө же башка немелерге спорттук, маданий иш-чаралар тартуу, алардын психологиясын ушундай туруктуу иштөөгө, мындай коомго адаптациялоо, ушундай коомдун өзүнүн ордун табууга көмөк көрсөтүү жагынан көрсөтүлөт. Мына ушул иштер. Негизи бүгүнкү күндө Ош шаарында жалпы канча кайрчы тизмеге алынган жана аларды азайтуу багытында кандай аракеттер көрүлүп атат? Азыр айтып атасыздар, текшерүү иштерин жандатабыз деп. Эгерде жандантыла турган болсо, кандай таризде жандантылат? Бүгүнкү күндө ушул биздин шаардык ички иштер башкармалыгынан, социалдык өнүгүү башкармалыгынан, муниципалдык аймактык башкармалыгы, ушул жол кыймылын камсыз кылуу бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте комплекстүү иштер жүргүзүлөт. Буга чейин дагы ушул мындай рейдтер уюштурулуп келген, бирок эми плановый түрдө жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө ушул жума сайын айрыкча жума намазы окулчу мечиттерде бул кайрчылардын саны аябай көп кездешет. Барсак баарыбыз күбө болобуз. Ушу жаш балдардын кошо эриштип чыгып алышып, ошол жерден кичинекей колунда көтөргөн балдарды бери алып чыгып алып, майып адамдар коляскасын алып барып түртүп коюп ошол жерге ошондой акыбалга мындай кептеткен да учурлар бар да. Ушулардын бардыгы менен ушул комплексин жүргүзүлөт. И мына азыр бүгүнкү күндөн баштап 10 күн катары менен мындай шаардын аймагында жүргүзүлөт. Андан соң ушу жума сайын бардык ар жума күндөр жума намазы мечиттерин окулчу мечиттерде, шаардын ушу борбордук көчөлөрүнө жанагындай жол кыймылынын коопсуздугуна мындай кооптуу жагдайлар түзгөндөрдүн алдын алуу боюнча ушул шаардын аймагында жанагы жарандардын тизмеге алып
эгерде мына социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө, социалдык коштоого алуу дейбиз да, ошол багытта ушул иштерди алып барабыз буюрса. Бул мындай биздин максатыбыз ушул регулярно туруктуу негизде булар менен иш алып баруу, кайырчылардын санын ушул азайтып, булардын көйгөйүн чечүүгө көмөк көрсөтүү. Умидулла мырза, сизден сурагым келип турат. Ош мэриясы сунуштаган жумуштардын арасында кайсы бир курста окуп бүткөндөн кийин гана иштей турган жумуштар да болуп атат да. Бирок сиздерде ошол курстарга окуганга макулдук бергендер кандай болуп атат? Себеби сиздерде мектепте окуганга дагы балдарды мектепке жөнөтпөгөн, билимден бир артыраак болгон, умтулбагандар дагы бар экени баарыбызга эле маалым да. Туура суроо бердиңиз. Эми мурдагыдай эмес. Биздин жашоо шартыбыз кичине жакшырып эме болуп калды. Бүгүн ошо немен иш чараны өткөргөндөн кийин бизге жаштар атайын көп элдер келе баштады. Атайын жаштар көбүрөөк келди. Ака биздин ошо спорт залы болсо, анан окуу курстары болсо, баягы кондитерский берки немелер боюнча аялдар, жаш кыздар келе баштады бизге. Биз атайын алардын немелерин жазып алып, эми ошо мэрия жактан келген немелерге сүнүштөрдү беребиз, эми ушул иш орундар менен. Анан мектеп маселеси болсо, мектепке атайын бурункудай эмес. Азыр бизде атайын азыр өзүбүздүн мектепибиз 3 смена болгондон кийин биз коңшу айылдык аям өтүп кеткен балдарыбыз. 2 мектепте коңшу 2 айылга окушат тең балдар. Анан эми Кудай буйруса биз детсадтагы ачайлык деп сүнүштөрдү берип атабыз айыл өкмөткө. Эми атайын ошо айыл өкмөт бизге садик ачып бергенде биз дагы мына көчөгө чыгыш жоголуп кетет эле деген ой бар эле да бизде. Ошо биз азыр алар менен тыгыз байланышып иш чараларды өткөртүп атабыз да. Элдерде кандай мүмкүнчүлүк бар, кандай иш пландарды кылсак болот, элге кандай жардамдарды берсек болот, аларды цивилизованный болууга кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолор боюнча иш жүргүзүп атабыз айылдын ичинде. WhatsApp аркылуу келген суроолордун арасында сизге суроо келиптир. Бул жерде лөлүлөргө кандай жумуштар берилет дейт, тагыраагы билим берүү, саламаттык сактоо боюнча айтып атасыздар дейт. Ушул боюнча чын эле тактоо киргизип айтып кетсеңиз, кандай жумуштар бар ушул 2 тармакта? Бизден көпчүлүгүндө ушул тейлөө мына ваканттык орундарда, бош кызматтык иш менен камсыз кылуу бөлүмүндөгү турган, ал жакта көбүнчө тейлөө кызматына бош орундар. Бул ушул тамак аш жайларында, курулуш ишканаларында. Ал эми саламаттык сактоо, билим берүү тармагына бул жакка эми квалификациялык ушул билими, өзүнүн эмгек стажы туура келсе, бул жактан өздөрүнүн конкурстук негизде кабыл алат бул жактарга. Эми бул иштерге негизинен ошол тартипте жүрөт. Ал эми биздин сезондук иштерге ал үчүн жогорку билим сөзсүз түрдө абзел. Эми ошол эле суроого улай да, бүгүнкү күндө лөлү тектүүлөрдүн арасында жогорку билим алууга умтулгандар кандай болуп атат? Азыр сиз айтып өткөн 4000ден ашык калктын арасында канчоосу жогорку билимдүү болду? Акыркы убактарда лөлү тектүүлөрдүн арасында жогорку билим алгандары дагы арбып атат деп айтылып жүрөт. Ооба, туура. Азыр биздин өзүбүздүн мектепте 7 агай эжекелер иштеп атышат, жогору билимдүү. Анан бизде өзүбүздүн ФАПта, клиникаларда, городской больницаларда иштеп аткан балдар бар, жогору билимдүү. Анан зубной ачып иштеп аткандар дагы бар. Көпчүлүктөрү азыр мына дагы бий ошо жогору билим немесиге тапшыргандар бар. Көпчүлүктөр. Бүгүнкү күндө калктын социалдык абалы ошо сиздердин айылыңыздарда кандай, анан эмне көйгөйлөр бар? Эми бизде основной ошо кайры сурап көчөгө чыгып кеткендерден бир биз барып сурайбыз да, эмне балаңыз жетелеп чыкты, андай десеңиз, алар ошол садик жоктугунан алып чыгабыз дейт да.
основноч бизде действительно садик жоктугунан алар чыгат экен да. Анан биз аларга түшүнтүү иштерди жүргүзүп башка кылып аларды эми ошо мектеп жашындагы балдарды көчөгө чыгарбага көбүнчө ошо тоскоолдук берип мектепке чыгарып атабыз. Ошол эле немеге кошумча кыстырма аялдардын кайырчылык кылгандардын канча пайызын аялдар, анан канча пайызын жаш балдар түзүп атат? Эми бизде ошо бир 10-15 түтүндө ошо аялдар чыгышат. Ошо айылдын ичинде. Алар үйүндө ошо карай турган жоктугунан байланыштуу алып чыгышып келишет да балдарын. Аларды ошо укук коргоо органдары менен 5-6 жолу эскертме берип, үйүнө алып барып, биз районго жазып, айыл өкмөттөргө жазып, ошолорго жардамдарды алып берип жүрдүк эле да, ушул жакка чейин. Сиздер мониторинг жүргүзөсүздөр да. Акыркы жылдары Ош шаарында кайырчылардын саны азайып атабы же көбөйүп атабы? Кандай болуп атат статистикалык көрсөткүч? Ушул кайырчылардын саны өскөндүгү байкалууда, мындай эмнегедир. Азыр ошон үчүн мына комплекс иш-чаралар ошол маселени жөнгө салуу максатында жүргүзүлүп жатат. Тактап кетсек, кайырчылардын канча пайызын лөлүү тектүүлөр түзүп атат, канча пайызын мүмкүнчүлүгү чектелгендер түзөт? Азыркы учурда жалпы шаар боюнча канча адам чыккандыгы боюнча толук маалымат бизде ушул ички иштер башкармалыгында. Биз негизги ушул бөлүгүн жарымынан да көпчүлүк бөлүгүн ушул тажик улутундагы дейбиз, мына лөлүү тектүү деп атабыз. Ушулардын айылынан келген жарандар айтылды. Азыркы ушул биздин текшерүүнүн мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен бизде азыр так маалымат болот. Кайсыл жактан келген, эмне маселе боюнча болушу мажбур болгон. Ушул биздин иштин жыйынтыгы менен ушулардын баардыгы аныкталып атат. Кийинки суроо сизге. Негизи мэриянын ушул сунушуна, жумуш менен камсыздоо сунушуна сиздердин айылыңыздардын жашоочулары кандай карап атат? Алдыда дагы жандантсын, иш менен камсыз кылсын деген сунуштар берилдиби? Берилди. Барышты аялдар менен ошо жердин чоңдору, ошо женсоветтер менен иш жүргүзүлдү. Көчө башчылары менен, айылдын аксакалдары менен иш жүргүзүлдү. Бардыгы барып сүйлөшүлдү, башка кылды. Ошол бардыгы макулдук берди. Эми аларга жумуш бергенден кийин алар сөзсүз түрдө иштешет. Быйыл белгилүү Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп аталды. Эми ошого байланыштуу деп атасыздар, кайырчылардын санын азайтуу боюнча аракет. Эми бул мындан ары дагы улантылабы же ушул быйылкы жылга гана байланыштуубу? Анан ошол эле учурда кайырчыларды жумуш менен камсыздоо аракеттери кийинки жылы деле колго алынабы деген суроо да. Туура, кайырчыларды булар менен мурдатан ошо жана балдарын алып кеткен үчүн жаш өспүрүмдөр инспекциялары менен буга чейин да рейд иштери жүргүзүлүп келген. Бүгүнкү күндө ушундай комплекстүү ишти башталды да. Бул иш-чара эгер жакшы натыйжасын берсе, мындан ары дагы улантылат буюрса. Бүгүнкү күндө пенсия, пособие алгандар барбы лөлүү тектүүлөрдүн арасында? Ооба, бар. Пенсия, пособие сөзсүз түрдө алышат. Жөлөк пул алышат. Мисалы, сиздерде жашоочулардын канчоосу жөлөк пул алат, канчоосу пенсия алат? Жөлөк пул алуучулар азыр почти 70-80 тутумга жакын жөлөк пул алышат. Пособие ошо пенсионерлер дагы бар. Бизге азыр ошо немеси чектелгендер, аларга дагы атайын адистер келип жардам берип атышат. Майыптар жарандарга. Основной бизге көпчүлүктөр келишет, райондан келип ай сайын текшерип турушат. Бүгүн шаар жетекчилери лөлүү тектүүлөр менен барып жолугушканда айтылды да.
Мындан ары ушул бүгүндөн баштап шаар көчөлөрүндө кайырчылык кылган тилемчилердин баардыгы милиция тарабынан кармалат деп. Ошондо кандай чара колдонулат же болбосо кандайдыр бир убактылуу кармоочу жайында кармалып отурабы, мындай жол жоболорун, тартиптерин толугураак айтып өтсөңүз. Туура бүгүнкү күндөн баштап уже шаардын аймагындагы айрыкча мына борбордук бөлүктөгү ушул жолдордо автоунаа жүрүүчү, тротуарларда, коомдук жайларда ошол кайырчылык менен алектенген жарандарды аныктоо, аларды тактоо иштери жүргүзүлүп атат. Булардын бул иш чаралардын үстүндө кармалган жарандар ушул убактылуу кармоочу жайында милицияда өздүгүн аныкталып, эгерде ушул социалдык кызматкерлер менен биргеликте иштер жүргүзүлөт. Бул мына дем алыш күндөрү дагы Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, бизге келип маанилүү маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ош шаарындагы өлүү тектүүлөр жана алардын шаар көчөлөрүндө кайырчылык кылышына кирип жаткан чектөөлөр тууралуу сөз кылдык. Кийинки берүүлөрдө амандашканча саламатта калыңыздар.